Саламатсызбы телекөрүүчү, сиз көрүп турган Ала Тоо Лайв программасы. Бул чыгарылышта пенсиянын жогорулаш жөнүндө сөз кылабыз. Студиябыздын коногу социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев. Кызыктырган суроолоруңузду экранда көрүп турган номурга чалып берсеңиз болот. Бактияр Жеңишбекович, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач эле ушул коомчулукта жакшы талкууланып жатат. Пенсия мурда болуп көрбөгөндөй көтөрүлөт деп турабыз. 1400 сомдон. Саламатсызбы, студияга чакырганыңыздарга рахмат. Ооба, бул жолу пенсия жакшы көтөрүлүп атат. Мурда билесиздер, 200 сом, 300 сом көтөрүлчү. Мунусунда 1700 сомдон 3400 сомго чейин көтөрүп атабыз. Бул базовый часть деп коебуз. Базовый часть 1780 сом болсо мурун, азыр 3100 сом болуп атат базовый часть. 735 миң пенсионер бар, бардыгы бирдей көтөрүлүп атат. Ошондо баягы социалдык тармактарда азыр катуу талкууланып атпайбы? Мамлекеттик карыз өстү, булар деген ушул пенсияны деген карыз алып туруп анан көтөрүп атат деген сыяктуу сөздөр. Ушуга түшүндүрмө кененирээк айтып койсоңуз. Мен бул боюнча мен дагы соцсеттерден окуп атам. Хейтерлерге салам дегендей. Бул деген эч кандай чындыкка жатпайт. Өзүңүздөр билесиздер, бүт тармактагы кызматкерлерге айлык көтөрүлүп атат бүгүнкү күндө. Айлык көтөрүлгөндөн кийин социалдык төлөмдөр да көтөрүлөт. Социалдык төлөмдөрдүн көтөрүлгөнүнүн эсебинен бүгүнкү күндө пенсия көтөрүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Пенсия орточо эсеп менен 2000 сом тегерегинде көтөрүлөт. Ушул пенсия дегенде, мисалы азыр 80деги карыя майыптык жаңы алып атса, анын буга чейинки алып жүргөн пенсиясына кошулабы же кошулбайбы? Кошулат. Бүгүнкү күндө пенсия алып аткандар, ким пенсия алып атса, бардыгына кошулат. 735 миң пенсионер бар, бардыгына кошулат. Категориясына бөлүнбөйт. Категорияга бөлүнбөйт. Бизде телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Телекөрүүчү, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Телефонун угула берет экен. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Мен 5 жыл болду пенсияга чыкканыма. 43 жылдык стажым бар. Анан 2008 менен чыкканмын биринчи. Ошо 6 жылдын ичинде 4000ге жетти. Анан мен тиги Россияда дагы жүргөнмүн. Аяктагыларым кирбей калды. Жанагы эме менен бейканча арба ишмат ташмат болуп, бир КПК менен чыктым да. Мен азыр кайра Россияга барып, ошол жактан чыксамбы деп атам. 4000 деген бул вообще бир эмеден бир бирөөгө айтыштан уяласың. Şu mağ kanday bolot, men boyunca konkretini aytып берсеңиздер. Жок, көңүл бурсак, рахмат. Саламатсызбы? Сиздин пенсияңыз эгерде убагында Россияда иштеп жүрсөңөр, бул жерге пенсияга чыгып атканда ошол жердеги иштеп жаткан трудовой стаждарыңарды толук маалымат бере алган эмессиздер. Ошондон улам аз болуп калса керек. Пенсия эгерде бүгүнкү күндө ошондой аз болуп алса, пенсия базовый часть деп атпайбы, базовый часть эле 1300 сомго көтөрүлөт. Анан страховой частьыңар бар, ошон менен кошулуп, ар жак бир жагы 1700 сом пенсия кошулат сизге. Анан эгерде Россиядан телефонуңузду калтырып койсоңуз студияга, Россиядан дагы запрос кылып, ошол архивтерден ошол иштеген жылдарыңарды көтөрүп текшерип көрсөк болот дагы бир жолу. Демек, телекөрүүчүнүн көйгөйүн чечсе болот. Аракет кылабыз, аракет кылабыз. Анткени биз билбейбиз архивтерден, российский архивтерден кандай маалымат берилет. Бул киши Россияда иштеген деп атпайбы? Бактияр Жеңишбекович, айтсаңыз, бүгүнкү күндө биздин эмгек мигранттарыбыз көп эле өлкөлөрдө
баягы эмгек келишиминин негизинде алар дагы пенсияга чыга алат. Ошол өлкөнүн жарандары кандай пенсияга чыкса, ушул боюнча дагы көненирээк айтып берсеңиз, себеби чет өлкөдө иштеп жүрүп, алар деген кандай документтерди толтуруш керек, ошолорду билбей эле мен эмгек келишимимди түздүм, демек мен бул өлкөнүн жарандары менен тең укукта эле пенсияга чыгам деп дагы ойлоп аткандар бардыр. Бул чоң маселе, буга чейин былтыркы жылга чейин ал жерде Россияда иштеп жүргөн, постсоветский пространствода иштеп жүргөн биздин жарандар ал жерде иштеп атканда буларды солидарный часть деп коет, кармаган акчасы пенсияга кетишмес, жөн эле кармап туруп эле солидарный частька алып койчу да. Андан булар эч кандай пенсия алчу эмес. Бүгүнкү күндө келишим бар. СНГ мамлекеттер арасында, андан тышкары Түркия мамлекети менен, Южный Корея менен, жакын арада Молдова менен, Азербайжан менен, Өзбекстан менен түзүп атабыз келишимдерди. Ал жерде биздин иштеп аткан жарандардын бүгүнкү күндө кармалган акчалары топтолот. Алар Кыргызстанга келгенде ал акчаларын которуп берет бизге. Ал акчаларын биз пенсия чектеп беребиз, ал акчаларды. Бизде телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы теле көрүүчү, өзүңүз тааныштырып, кызыктырган сурооңузду бере берсеңиз болот. Сизди угуп жатабыз, теле көрүүчү. Алло. Угуп атабыз. Алло. Угуп жатасызбы? Саламатсызбы? Мен пенсияга, мен Станбек Максымбек деген. Пенсияга bir ay болуп чыкканыма, эми берилек акча берилек эле. Биз bir ay болуп калды. Бизге кошулбайбы? Саламатсызбы, дагы бир жолу. Кошулат, сиздерге да кошулат, бардыгына кошулат. Айтып атпайм, бүгүнкү күндө 735 000 пенсионер бар, бардыгына кошулат. Демек, бул көрүүчүнүкү дагы бар. Бизде канча пенсия курактагы жарандарыбыз болбосун, алардын баарынын пенсиясы 735 000 пенсионерибиз бар бүгүнкү күндө, бардыгына. Майыптыгына карабай, башка категорияларга карабай бүт көтөрүлөт. Жок. Бул жерде майыптык менен алган, бул эмеден социалдык коргоо министрлигинен алган, майыптык менен алгандар, алардыкы өзүнчө чектелет. Бул жерде социалдык фонд, бул соцфондко акча төлөп жүргөн гана адамдар ала алат бул жерден. Только соцфондко төлөп жүргөн адамдарга чектелет. Буга чейинки биздин теле көрүүчү берген суроосунда ал деген көп жылдар бою иштептир, 40-тан ашык бир жылда айтты. Анан менин пенсиям деп аз эле көлөмдү айтты. Анан биздин теле көрүүчүлөргө мондай түшүндүрмө берип кетсеңиз, кайсы учурда канткенде кийин анын пенсиясы көп болот? Мамлекеттик органда канча жыл иштеш керек? Балким 10 жылбы, ошондо баягы социалдык фондко чегерилген каражаттар жөнүндө дагы. Соцфондко бүгүнкү күндө буга чейин пенсия азыраак чыгып атат. Көп учурда бизде азыр мындай эмени айтып берип кетейинчи, картинаны. Пенсиябыз аз деп айтат. Биз социалдык фонд менен социалдык коргоо министрлиги менен бизди алмаштыра беришет да. Социалдык коргоо министрлиги соцфондко төлөбөгөн адамдар, алар пособие алышат ал жерден. Соцфондко төлөгөн адамдар соцфонддон алышат. Бизде 70% пенсионерлер айыл жергесинде жашайт. Айыл жергесинде жашайт, алар жер үлүшүнөн төлөшөт. Мисал катары айтып кетейин, 25 жыл стаж керек болсо, 25 жылда болгону 5000 сом төлөйт. Болгону 5000 сом төлөйт. Анан 2,5 сом пенсия менен 2,5 сомго пенсияга чыгат. Анан 25 жылда төлөгөн акчасын 2 айда эле алып коет атпайбы, кайтачы. Анан ошо кайрылып кетет элем. Ошол акча төлөгөн акчадан качпай, наоборот, ошол
20 түк сатып койсо дагы бир 5000 сом болот экен, айына 80 сом төлөбөй бир 5000 сом төлөп койсо, ага келгенде көп пенсия алат. Анан 25 жылда 5000 сом төлөп коюп, эмнеге менин пенсиям 2,5 сом деп кыйкырганда бул туура эмес да. Бизде теле көрүүчү байланышта экен. Саламатсызбы теле көрүүчү? Өзүңүз тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Алло, мен фамилиям Мамбеталиев. 31 жыл болду пенсияга чыкканыма. МБДнын системасында иштеп жүрүп чыкканмын. Биздин пенсионерлерге кошулабы МБДныкына? Дагы бир жолу кайталап коесузбу? Угулбай калды. Кайталап коесузбу? Мен мурда милицияда иштегем. 31 жыл болду пенсияга чыкканыма. Биздин пенсияга кошулабы же кошулбайбы? Милицияда иштегем дедиңизби? Бул кошулганда Министерство обороны, МВД мамлекеттен чектелет, сиздерге кошулбайт. Ошол тууралуу да кененирээк айтып берсеңиз, эмне себептен кошулбай калат ошонун жолдорун дагы? Жолдорун прокуратура органдары, бажы, Министерство обороны, МВД, булардын өздөрүнүн мыйзамы менен чыгышат. Булар мамлекет каржылайт. Булар соцфондко төлөшпөйт акча. Мамлекет чектеп берет пенсия. Биз пенсияны көтөрүп атабыз бүгүнкү күндө соцфондко төлөгөн адамдарга. Түшүнүктүү. Мындан жаңылышпасам бир 5-6 жыл мурун бир фонд пайда болгон, жеке фонд. Алар деген ай сайын 1000 сомдон төлөө, 5 жыл, 10 жыл. Анан кийин картайганда аны ала бересиң, өзүң албасаң дагы жакының, иниң, байкең, балаң ушулар ала берет деген шарт менен алар ушундай фонд ачып алып иштеп көрдү, бирок кийинчерээк ал жабылып калды окшойт. Ушул кадамдар жөнүндө дагы айтып берсеңиз, балким биздин теле көрүүчүлөр ошондойлорго балким дагы алданып кетип атабы? Буга чейин мен маалыматым боюнча 8 мамлекеттик эмес пенсиялык фонд бар болчу. Бүгүнкү күндө 2 мамлекеттик эмес пенсиялык фонд иштеп атат. Бул Салым Финанс, анан Кыргызстан деген. Булар боюнча мен эчтеке деп айта албайм. Бул жеке компаниялар, булардын политикасы кандай жүргүзүп атышат, мен бул боюнча комментарий бере албайм. Рахмат. Бизде теле көрүүчүдөн суроо бар экен. Саламатсызбы теле көрүүчү, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Сизди угуп жатабыз, теле көрүүчү. Саламатсыздар. Мен Нарындан чалып аттым эле. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен Нарындан чалып аттым эле. Мен ошо жер боюнча 16 жылда, башка стажым жок, жер боюнча 16 жыл эле, ошо менен чыга аламбы пенсияга? Жашым 55те, 2 балам бар. Рахмат. Стажыңыз 20 жыл болуш керек. 20 жыл болуш керек, бирок 55ке чыгып калсаңыз, бизде добровольная оплата деген бар. Добровольная оплата кылып, ошол 4 жыл стажды дополнительно төлөп туруп, анан чыга берсеңиздер болот. Жеке фондтор боюнча маек болуп аткан болчу. Бүтүрүп койсоңуз болот өңүздү. Жеке балким мен берген суроом балким маанисинде болгон. Баягы каржылык пирамидалар болуп кетип атпайбы азырча? Балким ошондой дагы жактары бардыр. Мен айтып атам, аларды эме деп коет, не государственный пенсионный фонд деп коет, мамлекеттик эмес пенсиялык фонд деп коет. Мурда 8 пенсиялык фонд бар болчу, бүгүнкү күндө 2 бар. Анан эмелер бар, страховой компаниялар бар. Аларда элемент негосударственного социального страхования деген бар. Алар дагы бул ишти алып барышат. Мен булар боюнча агитация дагы айта албайм, баргыла деп, же барбагыла деп да айта албайм, анткени мен булардын политикасын билбейм. Түшүнүктүү. Бизде тоо шартында жашаган
жарандарыбыз көп. Алар боюнча дагы кеңирээк түшүндүрмө берсеңиз, себеби алар биз тоодо жашайбыз, буга дагы өзүнчө дагы пенсия, ошол эле учурда жөлөк пулдар дагы каралыш керек деген дагы түшүнүктөр биздин эл арасында жок эмес. Высокогорье боюнча коэффициенттер алардыкы көбүрөөк болот, алар пенсияны көбүрөөк алат. Кошулганда да көбүрөөк кошулат алар. Аларга да өзүнчө баягы 1700, 3400 Жок, ал 1780 сом бул базовый деп коет. Мамлекет тарабынан чегерилген сумма бул. 1780 сом. Ошол сумманы мамлекет 3100 сомго көтөрүп атат. Ал сумма 3100 сом бардыгыныкы бирдей болот. Анан страховой часть деп коет. Страховой часть бул канча акча төлөсө, ошол акчасына кошулат. Бизде телекөрүүчүдөн суроо бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы телекөрүүчү? Майкты уланталы. Дагы коопчулук түшүнбөгөн, көпчүлүк түшүнбөгөн дагы кандай жагдайлар сиздерде болуп жатат? Эми коомчулук түшүнбөгөн ошол эле соцсеттерден мен окуп атам деп атпаймынбы? Тиги пенсияны кредит алып көтөрүп атат, анан мамлекетти карызга батырып атышат деген сөздөрдү чыгарып атышат. Бул чындыкка жатпайт. Мен дагы бир жолу айтып атам, бул ошол эле мугалимдерге, ошол эле социалдык кызматкерлерге, ошол эле мугалимдерге, ошол эле мамлекеттик кызматкерлерге жана башкалардын баардыгына айлык көтөрүлүп атат. Айлык көтөрүлүп атат. Айлык көтөрүлгөндөн кийин алардын төлөмдөрү да көтөрүлүп атат. Алардын түшкөн төлөмдөрүнүн эсебинен биз бүгүнкү күндө пенсияны көтөрүп атабыз. Эч кандай бир кредит алып көтөргөн бул чындыкка жатпайт. Рахмат, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен. Саламатсызбы телекөрүүчү? Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, угуп атабыз. Мен Майлы Суу шаарынан чалып жатам. 3000 пенсия алам. Пенсияга чыкканыма 5 жыл болду. Анан кийин пенсияга чыкканда 2200 менен чыккам. Ар кошулганда 200 сомдон эле кошулат да, азыр 3000ге жетпей алам. Мунусунда сизге бир 1700 сомдой кошулат. 1700 сомдой кошулат сиздерге. 1700 сомдой кошулат сиздерге. Мейли, рахмат. Рахмат. Дагы баягы коомчулук, мисалы ошол эле сиз айтып атпайсызбы, социалдык тармактарда ушундай кредит алып пенсияны жогорулап жатышат депчи, ошол эле жалпыга мал мүлк каражаттарында дагы ушундай макалалар чыгып атат. Кыргызстандын карызы көбөйүп кетти деген сыяктуу, ушуларга дагы балким түшүндүрмө бере кетесиз. Мен өзүмдүн компетенциям, мен өзүм түшүнүгүмдү айта кетейин. Бүгүнкү күндө түшүнүгүм, бул менин түшүнүгүм да. Бул официальный версия эмес, бул мен жеке оюм да. Жеке оюм бүгүнкү күндө мамлекет ошол эле таможня 3 эсе көтөрүп атат. Чогултууларын ай сайын салыктарды көтөрүп атат. Ошол эле салык инспекциясы көтөрүп атат. Ошол эле социалдык фондтуку көтөрүлүп атат. Анан ошол бюджетти урдабай ошол атка минерлер бюджетти урдабай, ушундай кылып туруп элге нормально кызмат кылса болот экен да деген эле оюм бар да. Демек жалпы коомчулук ушундай түшүнүш керек. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлүп атат, айлыктар азыр мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы дагы 100%га көтөрүлүп атат. Демек айлык көтөрүлгөн сайын пенсия көтөрүлөт деген түшүнүктү туура түшүнүш керек, туура кабыл алыш керек. Себеби пенсия айлык көтөрүлгөндө андан социалдык фондко чегерүүлөр бар. Туурабы? Ошол боюнча. Социалдык фондко чегерүү канчалык көбүрөөк болсо, пенсия ошончалык көбүрөөк болот. Бүгүнкү күндө айлыктар көтөрүлдү.
айлык канчалык көтөрүлгөн сайын ошончолук пенсия да көтөрүлөт. Мисалы чет мамлекеттерде баягы угуп жүрөбүз, ушул социалдык фондго чегерилген баягы чегерүүлөр топтолуп туруп, аны ошол фонд дагы иштетип, ошонун суммасын көбөйтүп атат. Ушундай тажрыйбалар бизде мындай тажрыйба бар. Бизде кызматкерден 10% кармалат. 10%-ын 2% топтомо фондко өтөт. Бул накопительный фонд деп коебуз. Жыл сайын ошол топтолгон акчасына биз 12%-тан 14%-га чейин прибыль берип турабыз. Бизде телегөрүүчү бар экен, байланышта. Саламатсызбы телегөрүүчү, өзүңүз тааныштырып сурооңузду бере бериңиз. Биз сизди улча табыз. Берсеңиз болот. Саламатсызбы. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. 74-жылдан бери стажым бар да, 25-26 жыл тияктан, анан кийин баягы мемеге кийин айыл чарба мемесинде болгон өзү үчүн ошо жактан кошулган. Эми бизге канча кошулат? Түшүнгөн жокмун сурооңузду кайталап коесузбу тактап? 26 жыл мурдагы менен баягы иштеп жүрүп өткөн стаж. А кийин жер чарбасы боюнча 95-жылдан бери өткөндө 2800 сом пенсияга чыкканбыз да. Бүгүнкү күндө канча сом пенсияңыз? Эми канча кошулат? Бүгүнкү күндө канча сом пенсияңыз? Азыр канча аласыз? 3500 алам. 3500 алсаңыз, 1300 сомдун тегерегинде бул базовый часть кошулат сиздерге. Анан страховой часть 300 сомдун тегереги кошулат. Ошондо 1,5-1600 сомдун тегереги кошулат сизге. Түшүнүктүү болду, Орман. Рахмат. Суроо бергениңизге рахмат. Бактияр Жекшбекович, тактоочу суроо болуп атат менде. Бул сиз жаңы эле телегөрүүчү жооп бергенде баягы 1,5 миңдин тегерегинде ага кошулуп атпайбы? Маалымат айтылып жүрөт 3400 сомго чейин депчи. Бул кайсы категорияларга жатат? Мындай да категория, мен айтып атпаймынбы, жаңы мамлекет 1780 сом болчу базовый часть. 3100 сомго чейин мамлекет тарабынан көтөрүлүп берилип атат бул. Бул мамлекет тарабынан мамлекет каржылап берет. Анан экинчи часть бар. Экинчи бөлүгү бар. Экинчи бөлүгү бул накопительный дейт. Канча акчасы болсо, ошол акчасынан чегерилет да. То есть мамлекет тарабынан 1300 сом тегерегинде кошуп берет. Андан аркысы болсо, канча топтолгон акчасы болсо, ошол акчадан кошулат. Мисалы айтып көрөлү, бир кызматкер, бир жаран дейли, мамлекеттик кызматта иштебейт, анан баягы буга чейин айтып өткөн баягы жеке компанияларга баягы берип атпайбы? Ай сайынчы ушундай программа балким бизде да бардыр. Эгерде эч кандай стажы жок болсо, эгерде эч качан соцфондко төлөбөгөн болсо, бул социалдык коргоо министрлигинен 1,5 миң сом тегерегинде пособие чегирилет. Мен айтайын деген суроом бираз башкача болчу. Мисалы эч жакта иштебеген, эми өзүнчө иштейт, мал короосу бар, анан баягы мамлекеттен айлык албай иштейт. Бирок ошол эле учурда кийин пенсиясын көбөйтүү максатында эмитен баштап социалдык фондко кандайдыр бир чегерүүлөрдү киргизип, кийин көбөйтүлгөн пенсия алса болобу? Ушундай механизмдер барбы? Болот, механизмдер бар. Добровольная оплата деп коет. Мен айтып атпаймынбы, жана буга чейин айтып кеттимби, тиги айылдан жок дегенден бир 20 түк болсо дагы
сатып туруп ошонун акчасын сот фондко төлөп койсо, канчалык көбүрөөк төлөсө ошончолук пенсиясы көп болот. Минимальный трудовой стаж 25 жыл деп атабыз. Эркектерге, аялдарга 20 жыл деп атабыз. Бул жылдарда ал эч жерде иштебесе деле, жер үлүшү жок болсо деле, бирок кандайдыр бир доходтору бар болсо, ал төлөй берсе болот сот фонд. Бизде телекөрүүчү бар экен. Саламатсызбы телекөрүүчү? Өзүңүз тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен Чолпонадан. Чолпонадан чалып атам. Саламатсызбы. Пенсионермин. Азыр данный время 3000 жетпейт пенсиям. 19 сом жетпейт. Мага канча кошулат, ошону билейин дедим элем. Сизге базовый часть пенсияңыз сиздики 1780 сом, 3100 сомго чейин көтөрүлөт. Ошондо 1300 сом болсо, ар жакта дагы бир 100 сомбу азыраак экен, сиздики 100 сомбу, 200 сом кошулса, ошондо бир 1500 сомго чейин кошулат сизге. Рахмат, телекөрүүчү. Баягы коомчулукта эң аз, анан эң көп пенсия алат, анан көбүнчө баягы 100 000 сом пенсия алат экен, 200 000 сом пенсия алат экен деген дагы сөздөр айтылып жүрөт. Бул калп эмес. Аларга канча кошулат? Кимдики канча акчасы болсо, ошо бул деген биздики страховой принцип деп коебуз, орусча айтканда страховой принцип деп коебуз. Эмне үчүн адам, допустим, грубо 1 миллион сом төлөсө, ал 100 000 сом алган адамдан азыраак алыш керек. Страховой принцип деген ошол, канчалык көбүрөөк төлөсөң, ошончолук көбүрөөк аласың. Жана эң көп пенсия алат деген киши, ал өмүр бою айлыгы көп болгон киши, андан кийин ал дагы чоң бизнеси бар киши экен, ал единовременно келип туруп 18 миллион сом төлөп кеткен. Ошон үчүн анын пенсиясы абдан бийик. Да, бир телекөрүүчү бар экен бизде байланышта. Саламатсызбы телекөрүүчү? Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Экинчи группада инвалидменден 5000 сом алам пенсия. Анан ага канча кошулат деп билейин дегем да. Сиз кое турсаңыз, койбой турсаңыз телефонду. Сиз соцзащитадан аласызбы же соцфонддон аласызбы? Соцфонддон алам. Соцфонддон алсаңыз, на общих основаниях кошулат, сиздердики да базовый частька да кошулат, и страховой частька да кошулат, сиздердики да. Ошондо канча кошулат дейин да? 5000 сом алам пенсияга. 7000 сом алса. 7000 сом аласызбы бүгүнкү күндө? 5000 сом алам, 5000 сом алам. 5000 сом алсаңыз 1500 сомдон көп кошулат. Рахмат. Бактияр Жеңишбекович эфир учурунда балким көрүүчүлөргө айтып берем деген дагы пикир, ойлоруңуз болсо азыр колдонуп калсаңыз болот. Көрүүчүлөргө айта кетерим, көрүүчүлөргө мен пенсионерлерди куттуктап кетким келет. Президентибизге рахмат, президентибизге, кабинет министрлеринин башчысына Акылбек Усенбековичке рахмат айткым келет. Анткени бизге тапшырма берилген, 4 министрлик биз 6 айдан бери мындай катуу иштедик. Натыйжасы ушул болуп атат бүгүнкү күндө. Бул жаныбызда эле коңшу турган Казакстанды сайттарын окуп атам. Бүгүнкү эртең менен Тенгри News деген сайты бар экен. Алар абдан суктануу менен айтып атышат, Кыргызстанда пенсия абдан жакшы көтөрүлүп атат деп. Алардын акчасына которгондо 10 000 теңгеден 20 000 теңгеге чейин көтөрүлүп атат деп алар аябай мындай суктануу менен айтып атышат. Анан ошол эле соцсеттеги хейтерлерге кайрылып кетер элем.
кичине мындай сиздер дагы мамлекеттин жетишкендиктерине сүйүнсөңүздөр, мындай кичине силер дагы колдоо көрсөтүп койсоңуздар деген мындай кайрылуум бар. Анан дагы бир жолу пенсионерлерди куттуктайм. Бактияр Жеңишбекович, бизде бул чындыгында буга чейин мынчалык көлөмдө көтөрүлгөн эмес, буну эч ким тана албайт. Ошол эле учурда сиздер айтып атасыз, 4 министрлик ушундай бир чоң жумуш аткарды деп, буну бир гана сиздер баягы жон териңиздер менен сезбесеңиздер, билбесеңиздер, менимче карапайым калк үчүн гана акчасы көбөйдү деген эле түшүнүк менен отурат. Урматтуу теле көрүүчү, пенсияны көтөрүү үчүн көптөгөн күчтөр, көптөгөн каражаттар салынып жатат. Буга чейин дагы президентибиз Садыр Жапаров аз көтөрүлсө дагы бул чек эмес деп эскертип кеткен. Буга чейин жыл сайын 70 миллиард сом көлөмүндө болсо, азыр 90 миллиардка көтөрүлдү. Канчалык биздин экономикабыз, канчалык биздин социалдык төлөмдөр көбөйгөн сайын пенсиянын көтөрүлүшү дагы турган иш. Бактияр Жеңишбекович, студиябызга келип кызыктуу маек бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчү, бул чыгарылышта пенсиянын жогорулаш жөнүндө сөз кылдык. Төрүбүздө социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев болду. Аты жөнүм Сайфуддин Мырзаев. Эфирден көрүшкөнчө. Рахмат. Рахмат.